Аалам Алпы Айтматов. Адамға күн сайын ең қиыны адам болу. Бұл учкул сөз укканда биздин эсибизге улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов келет. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Киров районуна караштуу Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Атасы Төрөкул Айтматов 1937 жылы репрессияланып, 38 жылы жазыксыз жерден пантүркист катары атылып кеткен. Эл ичинде кадыр барктуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Ал эми апасы Нагима Хамзаевна билимдүү, сөзмөр, эл оозуна алынган акылдуу аялдардан болгон экен. Чыңгыз Айтматов кылым адамы деп анын чыгарган чыгармалары айтып турат. Мисалы, атадан калган туяк, Делбирим, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Кылым карытар бир күн, Эрте келген турналар, Ак кеме, Буг ийне, Гезитчи Дзүйө, Кызыл алма, Ак баранын көз жашы, Жамиля, Фудзиямадагы кадыр түн, Кызыл жоолук жалжалым, ал эми эң акыркы чыгармасы Тоолор кулаганда. Чыңгыз Айтматов өзү теги кыргыз болуп туруп, орус тилинде Достоевскийдин деңгээлинде жаза билгендиги көп орус интеллектуалдарын тамшандырган. Манастын тили менен орус тилин бирдей билген балким Айтматов жалгыз болсо керек. Кыргыз жана орус тили Чыңгыз Айтматов чыгармаларын бийиктикке көкөлөткөн эки канат сыяктуу. Эки тилде бирдей жаза билген залкар талант. Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары менен кыргыз тилинин эбегейсиз көркөм тил экендигин ачып бере алды. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары эң көп тилдерге которулуп, китеп болуп чыккан. Шекспир менен Толстойдон кийинки дүйнөлүк классик. Айтматовдун китептери дүйнөнүн 176 тилине которулуп, жер шарынын 128 өлкөсүндө 100 миллиондон ашык нуска менен басылып чыккан. Айтматовдун чыгармалары бүткүл дүйнөгө таанымал. Анын повесттери жана романдары дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүнүн катарында турат десек жаңылышпайбыз. Кыргызстандын Залкар уулу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндөгү жаркын элес кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат жана анын чыгармачылык мурасы дүйнө элдеринин жалпы адамзаттык маданиятына баа жеткисиз салым болот. Мына ушундай улуу залкар инсаныбыздын урматына бүгүн 12 декабрь улуттук адабият күнү деп белгиленип келет.